Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Тарых сабагы боюнча жалпы республикалык тестке даярдоо сабагынан предмет аралык байланыш деп экинчи бөлүгүн карайбыз. Үчүнчү сабак. Сабакты баштаардан мурда подписаться кнопкасын басып, эгер видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, биз сиздерге аябай ыраазы болобуз. Сабактын максаты тарых предметинин башка предметтер менен болгон байланышы тууралуу маалыматка ээ болобуз. Тест тапшыруу учурунда бардык билимдерди колдонуу көндүмүн калыптандырабыз. Тарыхтан жалпы республикалык тестке тапшыруу үчүн башка предметтерден дагы жакшы билимге ээ болуу зарылдыгын түшүнөт экенбиз. Тарых предметинен жалпы республикалык тестке тапшыруу убагында 40 суроо жана тапшырмаларды өз ичине камтып, аны тапшыруу убактысынын узактыгы 70 мүнөт болуп эсептелет. Кыргыз тили жана адабияты предметинен Кыргыз тили жана адабияты предметинен суроолор өзгөчө логикага таянган сүйлөм толуктоолор, чыгармалар, жазуучулар боюнча суралат. Мында Манас үчилтиги сүйлөм толуктоо турат. Манас үчилтиги ЮНЕСКОдо бекитилген. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин колуна тапшырылган. Көпчекиттин ордуна туура келген жоопту белгилегиле деп атат. Демек, бул жерде көпчекиттин ордуна кайсы вариант туура келсе, ошол вариантты белгилешибиз керек экен. Бул жерде сөз фактология дагы болгондуктан, так датасын анык билбесек, жооп бере албайт экенбиз. Бул жерде 2013 жыл деп белгилейбиз. Экинчи мисал, чыгармалар тууралуу. Демек, адабият сабагы менен байланышта болгондугу үчүн сөз түрдө чыгармалар менен байланышы болуш керек. Бул жерде кыргыздардын Манас эпосу 9-10 кылымдарда, ал эми славяндардын Игор кошууну жөнүндө сөз поэмасы 12 кылымда пайда болгон. Аталган адабий чыгармаларда кандай жалпылык бар деген суроо берилип атат жана 4 вариант бар. Бул жерде А'сында душмандарды жеңүү максатында биригүү идеясы, Б'сында мурдагы жеңилгендиктердин ордуна согуштук жеңишке ээ болуу үчүн күрөшүү идеясы, В'сында башка каармандардын курман болгондугу жөнүндө баян куруу, Г'сында башка өлкөлөргө жасалган саякаттар жөнүндө баян куруу деп атат. Демек, аталган адабий чыгармалардын экөө тең тарыхтын кыйын кезеңдеринде, бири орустардын феодалдык бытырандылык мезгилинде, экинчиси кыргыздардын Теңир Тоого көчүп, өз көз карандысыздыгы үчүн күрөшүү керек болгон мезгилинде жаралгандыгын эстейли. Ошол убакта орустар да, кыргыздар да коомдору үчүн негизги милдет өз душмандарына каршы туруу болгон. Күчтүү душмандын бет алдында элдин биримдиги жок болгондугу күн тартибине баш кошуу маселесин койгон. Бул себептүү жогорудагы адабий чыгармалардын экөө тең биримдик башкы идея болуп калат. Демек, мына ушул эки чыгармада тең негизги идея элдердин башын бириктирүү болуп саналат. Демек, варианттардан ойлонбой туруп эле бул жерден биз душмандарды жеңүү максатында биригүү идеясы деген вариантты белгилейт экенбиз. Үчүнчү мисалга көңүлүңөрдү бурабыз. Бул жерде документтер тууралуу тапшырма берилип атат. Демек, тарых сабагында документтер эмне кылсын деген ой бизден алыс болуш керек экен. Россиянын тарыхында
Орус правдасы деп аталган эки башка документ болгон. Алардын биринчиси князь Акылман Ярослав жана анын уулдары тарабынан түзүлсө, экинчисин декабрист Пестель түзгөн. Аталган документтердин кандай жалпылыгы бар? Демек, бул жерде дагы жалпылыкты табышыбыз керек экен. Демек, эки правда эки мезгилде эки башка адамдар тарабынан жазылгандыгы бул жерде айтылып турат. Бул суроого туура жооп берүү үчүн аталган документтер качан жана кандай жагдайда шартта түзүлгөндүгүн эске түшүрүү керек. Акылман Ярослав Орус правдасын 11-кылымдагы Киев Русунун мыйзам чыгаруу нормаларын бекиткен. Мына ошол Орус правдасы демек мыйзам жыйнагы болуп эсептелинет экен. Декабрист Павел Пестель болсо Орус правдасы 19-кылымдын башында Россиянын башкаруунун республикалык формасы астындагы коомдук түзүлүшүн аныктоочу документ катары жазылган. Декабристтердин түштүк коому дал ушундай коом түзүлүшү жөнүндө кыялданышкан. Демек, бул экөөсү тең мыйзам жыйнагы болуп эсептелинет экен. Окшош жагын таап баратабыз. Ошондой эле бул документтин аталышына да көңүл буруу абзел. Правда бул чындыгында акыйкат деген сөздүн мыйзам деген мааниси дагы болгонун эске салышыбыз керек. Демек, бул жерде сөзсүз түрдө мыйзам жыйнактары болгондуктан аларда мамлекеттик жана коомдук түзүлүш аныкталган деген вариантка токтолот экенбиз. Жазуучулар жана изилдөөчүлөр тууралуу да тапшырма бар экен бул жерде. Төмөн жакта келтирилген варианттардын кайсынысы араб жана фарс тили менен катары адабий колдонууга түрки тилдердин диалектилерин изилдеген окумуштуу болгон замандаштардын аттарын камтыйт деп турат. Бул жерде демек окумуштуулар берилиптир. Бардык варианттарды карай турган болсок, бардык варианттар ислам аалымдары же болбосо ислам динине тиешелүү болгон инсандар, илимий ачылыштардын ээлери турат экен бул жерде. Биз жооп берүү үчүн керектүү маалымат суроонун өзүндө камтылгандыгын эске алат экенбиз. Жуптардын ар биринде бир акындын жана бир окумуштуунун аты бар. Бирок биринчиден алар замандаш болууга, башкача айтканда, бир мезгилде жашоого тийиш. Мындай айкалыш туура жоопто гана бар. Экинчиден, суроодо белгилегендей, жооптордун туурасындагы окумуштуу лингвист, тилчи, ал эми башка жуптагы окумуштуулар математик, астроном же дарыгер. Үчүнчүдөн, туура жоопто башкаларынан айырмаланып, орто кылымдагы чыгыш мусулман өлкөлөрүндө салт болгондой араб же фарс тилинде эмес, түрки тилдердин биринде поэма жазган акындын аты камтылган. Демек, байкап калдыңар окшойт. Албетте бул Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашкари болчу. Биология предмети катышкан тесттерде өзгөчө илимпоздор жана илимий ачылыштар суралат экен. Биринчи мисалын карай турган болсок, эволюция теориясын иштеп чыккан окумуштууну атагыла дейт. Албетте биологиядан мыкты билген окуучу болгон болсок, ойлонбой туруп эле кимди белгилейбиз? Чарльз Дарвинди белгилейбиз. Он тескиеге түшүп калыптыр. Экинчи мисалында карай турган болсок, илимий ачылыштар боюнча бул жерде дагы сүйлөм толуктоо турат. Кыргыз тили менен дагы байланыш бар экен. Бир эле учурда биология менен да, кыргыз тили менен да байланыш болот экен. Математика менен дагы байланышы болушу мүмкүн экен. Бул жерде илимий ачылыштар боюнча
дагы биологияга тиешелүү суроолор бар экен. Ачылыштын негизинде, көп чекит ачылыштын негизинде медицинада алга карай зор кадам жасалып, Сибир жарасы, холера, ич өткөк жана башка жугуштуу ооруларга каршы дары-дармектер пайда болгон дейт. Демек, бул жерден бир вариантты таба турган болсок, ушул Сибир жарасы, холера, ич өткөк жана башка жугуштуу ооруларга дары-дармек тапканын же пайда болгонун биз белгилешибиз керек экен. А вариантында бактериология жана иммунитеттер теориясы, Гсында голландиялык окумуштуу Фриздин мутация теориясы, Всында Чарльз Дарвиндин эволюция теориясы, Гсында Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясы. Демек, бул жерде аты айтып тургандай эле А вариантында бактериология жана иммунитеттер теориясы. Демек, биологиядан маалыматыбыз болбосо, биз башка варианттарды адашып белгилеп алышыбыз мүмкүн экен, азаматсыңар. Анда астрономия предметине кайрыла турган болсок, бул жерде астрономия предмети катышкан тесттерде өзгөчө асман телолору, илимий ачылыштар, адам аттары боюнча сөз болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Биринчи мисалга көңүлүңөрдү бурсак, Самарканд шаарында кимдин обсерваториясы бар дейт. Демек, Самарканд кайсыл мамлекетте? Өзбекстанда жайгашкан. Демек, бул тарыхый шаар экен. Варианттарында бардыгы ислам аалымдары экен. Бардыгынын аттары астрономия менен байланышкан. Демек, биз бул жерде тарыхка дагы кайрылышыбыз керек экен дагы. Демек, бул астрономияга өзгөчө кызыккан адамдар болгон болсок, вариантты оңой табат экенбиз. Бул силер ойлогондой Улукбектин обсерваториясы болчу. Экинчи мисал астронавттар жөнүндө экен. Космосту өздөштүрүүнүн башталышы кимдердин ысымы менен байланыштуу дейт. Демек, астрономия сабагын мыкты окушубуз дагы абзел экен. Эгер тарых предметинен көп балл алууну кааласак, башка предметтерден дагы биздин маалыматыбыз болуш керек экен. Эгер астрономияны жакшы окуган болсок, сөзсүз түрдө Королёв менен Гагаринди белгилейбиз. Ушул сыяктуу суроолорду таап белгилегиле. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.